Узак өмүрдүн сыры уйку бези. Көпчүлүк аны таң эртеңден эле талкалап баштайт. Адамдар картаюу жүрөктөн же мээден башталат деп ойлошот. Бирок бул уйку бези. Ал кандагы кантты жана энергияны башкарат. Ал бузулганда кант диабети, семирүү, туруктуу чарчоо башталат. Эң биринчи душман эртең мененки таттуу тамактар. Булочка, шире, таттуу йогурт жана башка таттуулар зыянсыздай көрүнөт. Бирок ошол эле учурда уйку бези катуу сокку алат. Бир булочка таңкыга жегенде сиз тамырыңызга глюкоза сайып алгандай эле кант көтөрүлөт. Ушундай эртең мененки тамактар жылдар бою кайталана берсе, уйку бези чыдабай калат да адам дары дармекке отуруп калат. Экинчи ката ач карын кофе ичүү. Сиз өзүңүздү сергиттим деп ойлойсуз, бирок чындыгында уйку безиңиз кислотага чөмүлүп, кортизолду иштетесиз. Эгер жылдап таңкыга ач карын кофе иче берсе, уйку бези стресске кабылып, кант диабетин алып келет. Үчүнчү адат бат-баттан тамактануу. Уйку бези эс алышы керек. Ал эми сиз ага мүнөт да тыныгуу бербейсиз. Печенье, жемиштерди жана башкаларды ар 2 саатта жегенде ал тынымсыз иштеп турат. Адамдар туура тамактанам дейт, бирок алардын уйку бези эч качан уктабайт. Ошондон улам туруктуу алсыздык жана салмак кошуу пайда болот. Эң маанилүүсү бул орган оорубайт, кеч болуп кеткиче. Жүрөк сигнал берет, мээ белгилерин көрсөтөт. Ал эми уйку бези унчукпайт. Диагноз коюлганда артка жол жок. Демек муну убагында түшүнүп, болгону эртең мененки адаттарды өзгөртүп жана бат-баттан тамактанууну азайтуу керек. Сиз аны менен энергияңызды ондогон жылдарга сактап кала аласыз.